Баягы киши келди атасыңар. Эми мен бир нерсени өтүнөйүн деп атам да, биз жакта негизи пахта деле өспөйт. Ана мени көпчүлүгү көрүп калса эле баягы пахтачы келип атат, пахтакор келип атат дейт кезиңер эле. Мен болгону чындыкты айтам. Рас, чындык деген ачуу. Чындыкты бардык адамдар жакшы көрөт, бирок эч кимиси көтөрө албайт. Чындыкты айтам. Бул чындык тургандар өтө оор. Илгери бир коомдо чындык айткан эч ким жок. Айыл боюнча бир эле адам чындык айтышкан. Ал дагы элдин жалганынан тажап, койгула силер деген бойдон тоонун башына чыгып жалгыз жашайт экен. Күндөрдүн биринде ошол коомдо уурулук пайда болуп, анан ууруну хан карматып келет экен дагы. Айтыптыр хан, эй, баягы тоого чыгып кеткен чындык айткан кишини алып келгиле. Ошону айтканы менен жазалайбыз. Десенен алып келсе, ал киши айтыптыр, биз муну эки вариант менен жазалайбыз. Биринчи варианты, эгер бул ууру курсагы ток туруп, балдарынын курсагы ток туруп, кийими бүтүн туруп, атайлап хобби катар урдаган болсо, анда азыр уурунун башына алабыз дептир. Эгерде жеген кештекеси жок, үйүндө балдарынын курсагы ач, айласыздан ошого барган болсо, анда хандын башына алабыз дептир. Бул тугандар чындык бирөө. Бул каалайсыңбы, каалабайсың, тугандар чындык жалгыз болот. Эч убакта чындыктын жанында эки чындык катарлаш турбайт тугандар. Мен болгондо эле көзүмө көргөн чындыкты тарс айтып коем. Бүттү, анан эле көргөндөр эле пактачы, анан дагы илгери эме деп койчу жана. Ассаламу алейкум аксакал. Алейкум. Кандай, жакшысызбы? Жакшы. Ден соолуктарыңыз? Жакшы эле. Күйлүк ишти жүрөсүзбү? Жакшы. Иштериңиз? Сен ким элең эле? Иә. Ким элең? Тааныбадыңызбы? Сема былтыр келтүрчүң беле? Ой, ошол, блогер. Кандай, жакшы? Жакшы. Жанагы мен да. Кайсы? Карышкырдын сүтүн ичкен. Таңдым озура. Карышкырдын сүтүн кантип ичесиң? Неге? Сап ичип атасыңбы? Жок. Барып эле эми болуп атат. Жөнчөйлө. Тамаша, ал эмес мына аксакал. Кантип эле ошол болуп калайын. Келесине чыгып тур го карышкырдын сүтүн ичкен. Эми сүйлөй берет. Өзүң көрүнбөй. Ой, бизде деле сезон жок. Апайго, силерде да мёртвый сезон барбы? Ой, бизде шайлоо бүткөндөн кийин биздин жумуш деле бүтөт аксакал. Не болду? Жолуң болсун. О, жакшы, иштериңиз жакшыбы? Жакшы меники. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Турам го, Кудайга шүгүр. Жакшы аксакал. Главный карантин, коронавирустан өтүп кеттик го. Туура айтасыз аксакал. Жакшы. Кандай санан кийин? Иштер жакшыбы? Жакшы. Жакшы. Чоң энем. Чоң энең жакшы дейм. Жакшы болуш керек. Чоң энең жакшы болсо, анан эркек жакшы болот да, аял киши. Эң туура айтасыз аксакал. Кандай санан кийин? Не болду сен? Ден соолуктар жакшыбы? Үй бүлө? Жакшы эле, Кудай. Айыл апа тынчпы? Тынч да. Ошо айыл тынч болсун. Ааламга кеткен жол айылдан башталат дейт. Кандай санан кийин? Не болду сен? Демпем салдырыш керекпи сага? Не болду? Жок. Эмне кайра кандайсыз? Жакшымын дебедимби? Дедиңиз го. Айттым го. Анам эмне болуп атат? Сен болуп атасың бир нерсе. Кандай истер? Жакшы дейм. Жакшы эле истерби? Анам эмне жакшы да эмессиз? Эмне кылайын эми? Болушумуш болсо эмне кыл дейсиң? Ооба. Эми мындай аксакал. Жакшысыздар экен да, аксакал, а? Мен бир жумуш менен келдим сизгечи. Ооба, жөн жайлы эмне зардалыга барбы деген дейли. Ооба, бир жумуш менен келдим. Сиздин жумушуңуз өзүңүз кылып жүргөн эле жумуш. Бир партияны мактап беришиңиз керек болду аксакал. Кайсы партия? Бүгүн эрте менен ачылды. Жаңыбы? Жап жаңы. Не деген партия? Партиянын аты Алдабайым. Аты Алдабайымбы? Алдабайым. Алдашпайбы? Алдашпай, точно. Курамдары кандай? Жалаң жаш жигиттер. Иштейм деген жигиттер аксакал. Жогорку билимдүүлөр барбы? Жогорку билимдүү. Дипломдору бар? Бар. Кыздар дагы бар. Точно кызбы? Бир кересолор бар атаң озурайын. Такыр намысы жок. Ошого окшогондор дагы сурап калып бит болуп ойду атпаймынбы? Жок, ал жагынан билбейм эми. Эми кыскасы жакшы адамдар да аксакал. Мейли.
ставка былтыркы эле ойдон. Ставка былтыркы эле ойдон. Бардык баа өстү, бирок биз өспөй эле турабыз. Эми сиз мурунку эле ойдонсуз аксакал. Жо эми элдик иши ушундай болот экен деп. Ооба аксакал. Сүйлөп бересиз. Алдабай партиясы, а? Алдабай деген партия. Башталды деп кой балам. 1, 2, 3. Мына урматтуу Кагылайын кыргыз элим, ардактуу кадырман журт. Мына эми канча жолу алданып, канча жолу убара болдуң. Мына ушундай кырдаалда алдабай турган чыныгы партиялар түзүлдү. Мына жакында Алдабайын деген партия түзүлдү. Мен Алдабайын партиясынын өкүлдөрү менен сүйлөшүп отурдум. Алар абетке чейин мени алдай албай кошту. Мен алдай албаган, килеген калдайган калың кыргыз элин алдай алмак беле. Анан мен да ушун үчүн баарыңарды ушу Алдабайын партиясын колдоого чакырам. Биз дагы үй бүлөбүз менен, айыл апабыз менен, жалпы эл журт ушу Алдабайын партиясын колдоп атабыз. Алдабайын партиясы элдик партия. Кандай? Тим эле укмуш. Баарынан дагы бармагыңыз сонун чыкты го. Лайк да. Туура? Туура? Тура эле кеттиби? Сонун кетти аксакал. Өмүрүңүз узун болсун. Макул. Мына болгон эле ушул. Кээ бир балдар келип өтүрөт, аксакал, аксакал. Эми ушунча келгенден кийин дагы жасап кетейинчи, дагы бирөөсү бар эле да. Ошону жамандап бербейсизби? Кимди? Тартипбек Тазабековичти. Эме тыйыны көбүрөөк болуп калат да. Эми коюңчу аксакал, эми эмне болду? Жанагындай эле кыла берели. Ойлонойн, акыретте да жооп беришим керекпи? Аны азыр бир татынакай турган жерден алып келип көргө чаап, көрдөн алып жерге чабам да. Аны үстүнө аны аябай страшный сөз менен жамандап алсаң, эл ишенбейт. Ага эчтеке өтпөйт. Аксакал, жанагы ставканы алып тура бериңиз. Мен сизге дагы кошуп берем аксакал. Хорошо? Сүйлөшөбүз. Келесиң да. Унутпа. Тартипбек. Ай, тааныйт, элдин баары тааныйт аны. Даярсызбы? 2-3 кетти 1. Ай. Кандай гана ичиң таар адамсың, а? Эй, Тартипбек, атыңа затың бир да жарашпайт. Мына, биз бардыгыбыз жалпы айлапа эл журт бүтүндөй сага каршыбыз. Сен бизге керегиң жок. Сенсиз деле жашайбыз эле. Пожалуйста, чыгып кетчи бар. Каяк болсо да кетчи эле, биз тынчыраак жашайлы. Жоголчу көзүмө көрмөй. Акмак. Болду го дейм. Мен уялып кеттим эле. Мен да неудобный болуп кеттим. Кийин алдыма чыгып калса жаман болуп кетпейби? Рахмат аксакал. Өмүрүңүз узун болсун. Болупту. Өстөрүз туранат, болгону болгондой эле тас айтып коесуң. Анан эле келип эле ким жаман, баланча жаман, түкүнчү жаман. Жанагында килишкенде эле туугандарымда бир жарашпа. Алейкум. Кандайсыз ата? Жакшы эле. Ата дей берейинчи ба, жыл сайын эле келе берип, өзүм айылдагы жакын тууган абамдай эле болуп калдыңыз го. Эми кыргызда ата дейт да, ата курактуу кишини эле. Таныдыңызбы мени? Эми жылса келсең, жана сендер блогер, журналисттерден болсоң керек. Ооба, пилдин үстүнөн айран ичкен бала. Я. Пилдин үстүнөн айран ичкен бала. Тамаша. Өмүр бою Индияда жашаган сойтасың деле. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Аксакал, мен срочно бир шашылыш жумуштары менен келип калдым. Берге бүт шашылыш жумуштар менен келет. Жылдагы ишиңизди кылып атасыз да. О. Андай боло турган болчу болсо Аксакал, бүгүн эрте менен ачылган Алдабайым деген партия жөнүндө маалыматыңыз барбы? О. Ошону жамандаш керек болуп атат да. Алдабайымды? Апай окуй. Мен азыр эле мактап койдум аны. Эми азыр эле мактап койсоңуз, кайра жамандап кое бериңиз Аксакал. Мен алар канча төлөсө сизге 2 эсе кылып берем. Өт. Тарт. Биринчи төлөп коюш керек да, тартып бериш керек. Төлөп кет. Отаң көрсө 2 эсе десең эле толкундан кеткен турбайм ата. Эсиме чип калган турбайм Аксакал. Жылдагы ставканы билесиң, а? Билем Аксакал, караңчы, кирип кетип атканын караңчы Аксакал, тим элечи. Үйлөнчүк чөнтөктө. Кенгурунун чөнтөгү деп койсун. Кет Аксакал. Ай, алданбайм деп канча жол алдандың? Кулағыңа илинбеген лапша болобу?
Kaçan bir kulağında adamdığına okşayt. Baretçilerin kulağında olup mazol bolup büttü gaylana. Aldana verip. Aldabайым деген бұл туғандар қой терісін жамынған қаршықылар. Бұлар ертең Қырғызстанды қолға алып қала тұрған болса, ертеуі кечпей бәрі тоудың ары қолатады. Алдабайым партиясын шайлабаңыздар. Бұлар жеткен шыққыншы, уру, коррупционерлер çoğulu olup, топтар olup бара жатады. Қаршыбыз. Бүт айлапа. Бүт ел қаршы. Oldu. Биягычы жанагы туугандар айтмакчы, япишти аксакал. Oldu. Рахмат чоң. Кокус иш түшүп калса келем сизге. Gelir. Рахмат. 24 saat. Народный. Hem ne dememiz? Zamanға жараша жаштардың тілімен айтыш керек. Ешік açık дегенде, Аксакал. Кандайсыз? не сен бұл дуалдың бұрышында эле турасың ба? Көзіме көрүнчүдө эле шапчыга каласың да. Жо, ақсақал, жана екеуіні сөйлеп бердіңіз эле го. Аны YouTube'га кой бердим. Тиммеле дүпүрөт отат ақсақал, дүпүрөт отат. Шаккылдап отат. Азырда бирөөнү кой бердим, дүпүрөгө мойдон кетти. Мен биягы шакарап болот го дейм, эме. Не болду айта эле? Ақсақал, просмотр сонун кетип атат да. Ушундайында артынан дагы бирөөнү бериш керек болуп атат да. Подписчик көбүрөөк болот да мендечи. Анан акча иштейм да, билесиз, YouTube'дан. Мен айтам. Ошого дагы бир эмени кылып беришиңиз керек болуп атат да, ақсақалчы. Бул эми саясий эмес. Бул коммерческий. Акча иштеш керек да, кыскасычы. Түшүндүңүз да, ақсақал, Калтурабы? Калтура. Кыскасы Москвада, ақсақал, Москвада. Москвада о? О, Москвада. Мага баары бир да каяктан болсо деле алып берем да мен заказ турабы, ақсақал. Айтчы. Мен YouTube подписчик болсо болду да. Айтчы. Москвада кыскасы Умбем деген клиника ачылган да. Умбем? Не екен ал, не деген сөз екен? Сөгүнгөн сөз эмес беле? Ооба, бирок биздин намыс жоктор, эме мындай кыргызча койсо кирбей коет да. Зарубежный адамдын акылына келбеген болсо, укмуш экен дейт да. Ошол жердечи мына Москвада Умбем деген метро Нахимовский проспекти. Могулга тилим келбейт эле мен. Жөн эле айтып коеюнчу эмне деген. Нахимовский. Кой аны жаштар айтсын эле. Мен эмне дешим керек ошону? Ошол жерде бир зумной бар. Ким деген? О зумнойдун аты мына Исманкулов Асылбек. Элдер жамандап атыптыр аны кетсин деп. Эмнеге? Болгону элдердин бардыгы кетсин деп айтат экен. Эмнеге? Жарымы кетсин, жарымы калсын деп атыптыр. Жакшы жагы эмне экен? Жакшы жагы ал салган пломба, тишке салган пломба. Жизнь түшпөйт экен. Ахмак. Жаман жагычы? Жаман жагы просто кымбатыраак салат экен да, болду. Эмне кылыш керек ошондо? Ошону алып калыш керек. Жок, алып калыш керек. Сактап калыш керек. Сактап калыш керек. Ким дедиң? Ким дедиң? Врачтын аты. Врачтын аты Исманкулов Асылбек. Кеп, эмен чочпойсуңбу? Умбем мен айта албайм, унем деп алып уят болбойбун эле. Жөн эле мындай эле Асылбек деп айтып коеюн. Асылбек деп койсо? Сал чөнтөккө. Асылбек, Исманкулов. Жаш, сакалдуу кишинин жаш бала кылбачы эле. Билетти, Аксакал, даярсызбы? Урматтуу туугандар, элибизде жакшы сөз бар. Ишиң түшпөсө да тишиң түшөт деген. Эртеби кечпи баары бир мезгил өз сапарын карыткан кезде тишиң түшөт туугандар. Мына ушундай маалда биз Асылбек мырзага окшогон мырзаларды сактап калалы. Мына бул кандай күчтүү кадр. Мына мен маңдай тиштерим салган. Мен кадимкидей азыр ташты, асфальтты жөн эле чайдайм. Ошон үчүн туугандар, мен баарыңыздарды жалпы кыргыз элин ушу Асылбек мырзаны колдоого чакырам. Асылбек мырза элдик дарыгер. Кандай? Демеле сонун урдурдуңуз да. Маңдай тиштерим ошол салган дедиңиз го. Элге мындай, элге апыртпасаң ишенбейт да. Туура айтасыз. Как раз азыр тиякта курултай болуп атат. Калпты урдуруп атат. Барып сүйлөбөйсүзбү? Мага эмне бар эми төлөнбөгөндөн кийин? Төлөнөт да Аксакал сизге. Төлөбөй бекен. Ооба да. Анда мен айтам да чындыктын бардыгына эрге. Анан ким айтат? Чоң эле мал болбойлубу?
Çoğunun bok var batan. Alım ne tıyım olsa oldu da mı? Bara bereli. Gittik hazırla. Жүрün, Yürü.